Ош шаарында патрулдук милиция кызматынын иштеп баштаганына 1 айдан ашык убакыт өттү. Бул аралыкта шаардыктар жол тыгындары азайып жатканын айтып келишкен. Бирок көп өтпөй эле айрым жарандар патрулдук милиция кызматкерлери айдоочуларга протокол түзбөй эле акча алып жатат деген кептерди айтып чыгышты. Бул жагдайда айткан жарандар камера алдына сүйлөп берүүнү каалаган жок. Аталган кызматтын жетекчиси эгерде мындай окуялар далилденип, кайгул кызматынын кызматкерлери акча талап кылганы аныкталган болсо, ага сөзсүз мыйзам чегинде чара көрүлөрүн айтат. Ошол эле учурда жарандарда кызматкерлерге нааразычылыктар болсо, дароо эле жетекчиликке кайрылса болорун билдирет. Мен бул боюнча мындай так айта алам. Биз кызматкерлер менен тынымсыз тартипте нускамаларды жүргүзүп, көзөмөлдү жүргүзүп атабыз. Эгерде жарандарда биздин кызматкерлер тарабынан бир коррупциялык көрүнүштөргө аралашкан бир учурлар болсо, тийиштүү арыз менен кайрылып, мен сөзсүз түрдө алар жазасын алат. Эгер ал далилдене турган болсо, биздин катарда андай кызматкерлер иштебейт деп мен айта алам. Шаар тургундары жаңыдан ишин баштап элдин алкоосуна татып жаткан учурда патрулдук милиция кызматы өздөрүнө көө жауудан алыс болушу керек дешет. Бирок айдоочулар деги эле унаа айдаган жарандардын баары баш ийүүгө көнүшү керек. Акча талап кылгандарга жетекчилик катуураак иш алып барып, аны менен бирге эле жарандар да мындай окуяга туш болсо ачык айкын билдирсе дешет. 50/50 болсо керек, 50%-чи. Себеп дегенде арасында жаңы киргендер бар, анан действующий сотрудниктер бар. Кайра ПМ на офицерский должность алгандарчы. Анын арасында 50-50 болсо, бул жаңы подразделение болгон үчүн фанаттар көбүрөөк болсо керек. Жанагы өздөрүнүн функциональный обязанностун так аткарбай, фанатизм, кандай десем, мен андай кылып берем, мен мындай кылып берем депчи. Арасында да болуп атат, көрүп атабыз, халтура кылгандарын көрүп атабыз. Мисалы, мына бул кысым эски мектеп, Исхак Разаков атындагы. Ошол жактан Рыспай Абдыкадыров көчөсүнө чыкканга одностороннее движение, да. Рыспай Абдыкадыровтан келип, бул жакка кире алышпайт. 31 январь күнү көрдүк. Ошол ПМ машинасы турган, без проблесковых маячков, халтура кылып турушкан да, одностороннее движениеге кирсе, токтотобуз деп. Наваи көчөсү менен Масалиева пересечениесине привокзальныйга кеткен көчө бар го келечекте. Ошол жерде дагы бул жактан привокзальныйга барган көчө болот экен, разрешение. Нар жактан келе турган болсо, привокзальный жактан келечек жакка түшө турган болсоңуз, кроме пассажирных транспортов деп коет, знактачы. Мурун саркы саат 8-ден кечки саат 6-га чейин деген билемеси бар эле. Биз көрбөй кирип кетипбиз, кирсек, ошону жөн мындай айтыш үчүн стоп линияга келип токтосок, биз мындай токтосок, келип встречный келип, мындай встречный салып келип, капоттун алдына келип машинасы менен токтотушту. По большому счету биз сүзгөндө, мисалы, может быть, алар айыпталмак. Ал эми активисттердин айтымында бул кызмат иштеп баштагандан тарта тынымсыз жол тыгындарын жараткан жерлер тазаланып, азда болсо шаардын иретке келгени байкалып жатат. Коррупциядан алыс иш алып барат деген ишеним менен жолго салынган патрулдук милиция кызматынын ар бир кызматкери жоопкерчиликтүү. Мыйзам чегинде иш алып барса, алардын артынан ар кандай сөздөр ээрчибейт дешет. Айрыкча мына ошо эреже бузуулардын эсебинен ушул Ош шаарына авто тыгындар көп болот да. Мына ошону бир аз болсо дагы жөнгө салды. Албетте мындай өзгөрүү бар. Бирок албетте мен толук мындай жакшы эрежеге баш ийип айдап калды дегенден алысмын айдоочуларчы. Бирок ошол эле мезгилде жана монетанын экинчи бети бар дегендей эле патрулдук милициянын кызматкерлери дагы мындай өз ишин так алып барыш керек да. Себеби мына бул машиналар кээ биркилер муктаж болгон жерлерде, мисалы үчүн машина токтогон болсо, сразу эле аларды баса калгандар да болуп атат. Себеби биринчиден бизде андай эме кылганга бизде шарт дагы жок. Атайын белгилүү жерлерге токтоо үчүн же парковкалар, мисалы үчүн бизде Ош шаарында парковка жок десек болот да, атайын токтоочу жайчы. Бүт эле азыр өзүңөр карап көрсөңөр, шаардын көп эле жеринде знактар коюлган, токтоого мүмкүн эмес дегенчи. Мына ошондой жерлер дагы бир аз мындай эске алыш керек да. Анан кийин патрулдук милиция биринчи түзүлгөндө чындыгында адамдар мындай Бишкектегидей башкача ойлогон да элдерчи. Эми патрулдук милиция кире турган болсо, бизде өтө катуу мындай жесткий бир правила кирет депчи. Деген менен мүмкүн эмес делген жерге унаасын токтотуп, кызматкерлерге баш ийгиси келбеген айдоочулар да четтен чыгат. Райондор аралык такси кызматын көрсөткөндөр шаардын кире беришиндеги тыгындарда жолго салынса дешет. Такси унаалары үчүн унаа токтотуучу жайларды да түзүп берсе, айдоочулар үчүн жеңил болмок деген пикирлерин билдиришүүдө. Парковкаларды чечип бериш керек да. Мисалы биз такси кырабыз, оны таксиге орун бериш керек, туруп, биз да тиричилик кылышыбыз керек да. Анан кийин келип алды, айда бир
өткізген туру болбағалар. Ошағында қарастырыш керектен бұлар. Бірақ бір жағы жақсы болып жатады, аябай тазалап, жақсы істеп жатышат. Пробканы тез жойып, топылау аз ona, жақсы болып қалды қидатан бері. Мынау тыдан түзірақ ашып қойса, осы районға кішіне жол ашып қойса, кішіне пробка жойлау деген ойдағым бар да. Аябай елдер ошол жерден қиналады. Жарым саат, 1 саат тұрып қалады елдер. Анан негизи ПНдин иштерине азыр елдер бардыгы эле көпчүлүк ыраазы болуп жатат. Аябай жакшы. Себеп бири эскертет, алып кетет. Азма жолдор кара таптаза. Учурда Ош шаарында 129 патрулдук милиция кызматкери иш алып барып жатат. Экинчи тургада тандоо жүрүп, тандалып алынгандар учурда 3 айлык окуу курсунан өтүп жатканы маалым болду. Бирок кайгыл кызматынын дагы 12 оруну бош турат. Мекеменин маалыматы боюнча ага дагы жакынкы күндөрү конкурс жарыяланат. Мимоза Жаныбек кызы, Азам Бузриков, Ынтымак.